Белоцкиден 13,5 сотықтан ашығырақ 14 сотыққа жақын жер аянтында жайгашкан 3 бөлмөлүү полдом, жанында гаражы, 2 бөлмөлүү временкасы, магазини, анан кошумча сарайы менен $63,000 кеми бар деп шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Дарегин айта турган болсок, Белоцкидин центринен эле Ленина көчөсү менен поезд жолду көздөй бир аз жүрсөңүздөр, поезд жолдон өткөндөн кийин эле биринчи повороттон кайра сол тарапка Ипподромская көчөсү менен бурулуп туруп 1 километрден кийин кайра ушул Есенина көчөсүнө бурулуп 100 метр кирсеңиздер 8/1 даректе жайгашкан туугандар. Жакшы жери бир 100 метр аралыкта мектеп жайгашкан, бул жагында фасоль завод, ипподром, анан бул жагында Тулпар Моторс машина чыгарган завод, анан масло завод дагы жакын жайгашкан туугандар. Мечит, анан бала бакчасы дагы жакын. Ушундай баасы $63,000 сүйлөшүү жолдору бар деди. Эсин номери экранда турат, бир катар чалып сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар дагы болот туугандар. Ушул жак көчө тарабы, бул жагында ушул чоң жаңгак дагы сиздерге карайт. Анан кошумча туугандар, бул жак жагында ушул сарайда бир бөлүгү дагы сиздерге карайт туугандар. Бул жагында сарайыңыздар дагы бар. Ушундай. Бул жагында ушул угловой жайгашкан магазини туугандар. Магазинин дагы кошумча ушул бизнес катары иштетсеңиздер болот. Электр энергиясы учетчуга өзүнчө коюлган магазиндиги. Бул жагы дагы өзүнчө помещение болуп эсептелинет экен. Көрдүңүздөр, ушул жерде бизнести гүлдүрөтсөңүздөр дагы болот экен. Угловой жайгашкан Есенина көчөсү 8/1 даректе туугандар. Суу свети бар, септиги дагы казылган. Ушул көчө тарабы ворота калиткасы орнотулган, ушул жаңы ворота алып келип бүгүн коюп коет экен туугандар. Сиздер келсеңиздер жаңы ворота коюлган болот. Кудай буйрса. Үйүн асты бир 2 машина кенен батат. Киргенде эле сол тарапта бул гаражы, гаражына көчө тарабынан дагы воротасы бар туугандар. Бул жагынан кошумча навес бар, склад катары колдонулган. Бул жагында ошол 2 бөлмөлүү временкасы магазинге кошулуп салынган туугандар. Астында ушундай бир түп черешнясы дагы бар экен. Бул жак үйү. Азыр үйүнүн ичин дагы көрсөтөбүз туугандар. Жүрүңүздөр, бул тарабын биринчи көрүп келели. Бул жагында ушул отун канасы, көмүр канасы кааласаңыздар ушул жака жанагы үч очокту курсаңыздар дагы болот. Бул жагында ошол 2 бөлмөлүү временкасы, кирме чыкма болгон. Анан магазинге кирсеңиздер дагы болот туугандар. Мынакей кирме жайы ушул жер, печкасы бар, жылуу болот экен. Бул жак тарабы болсо ошол спальный бөлмөсү. Анан бул тарабында телевизионасы бар экен, бардык жарашыктуу обойлору жармаштырылган. Магазинде иштеткенче ушул временкада жашасаңыздар дагы болот. Бул тарабы туугандар, ошол магазин, сырттан кирген эшиги, көрдүңүздөр, бардык полкалары жасалган. Ушул жерде дагы магазинди иштетем десеңиздер дагы сону. Бул жак жагы ушул жайында чай ичип отурганы дагы килемин салып коюптур. Бул жерге бир тапчанды коюп койсоңуздар сонун болот экен. Ушундай огороду дагы кенен туугандар. Огороддо 2 жерден таза суу чыккан, 2 кран бар. Мынакей көрдүңүздөр, үйүн арт тарабы болуп калат бул жагы. Ушул жагына дагы эгин тиген менен кошумча дыйканчылык менен алектенсеңиздер болот экен да. Тетик жерде бир краны жайгашкан, сырткы ажатканасы, көрдүңүздөр, огороддо ошол кран менен эле шланга менен сукара берсеңиздер болот. Бул жагында бир түп ушундай чоң өрүгү бар экен, анан бул тарабында бир чоң грушасы дагы алмуруту, наги дагы бар экен туугандар. Ушундай полдом. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирип бир катар көрсөтөйлү. Мынакей. Үйүн астыда чакан навес болгон, асты стяжка ушундай. Дагы бир катар брусчатка басып койсоңуздар сонун болот. Анан үйдүн ичине киргенде эле кире бериш жайы ушундай узун бөлмө, жылытуу батарейкалары орнотулган, кухня мебелдери бар, раковинасы коюлган, ушундай. Анан бул тарабында ушул үйдү жылытуу системасы, топкасы дагы жайгашкан туугандар. Жалпы жылытуу системасы отопление менен эрген. Киргенде эле коридордун сол тарапта биринчи эшик, жуунуучу бөлмөсү, раковинасы, ваннасы, аристону, анан стиральный машинкасы бардыгы коюлган. Бул жак тарабы, оң тарабы болсо бир спальный бөлмө. 2 терезеси бар, 2 жылытуу батарейкасы орнотулган. Үйдүн жалпы потолоктору бийик, 3,30 экен туугандар. Бул жак жагы чакан болгон склад бөлмөсү, склад деп коем да, кладовка бөлмөсү экен. Бул жак жагы ушундай кирме чыкма болгон кең зал, көрдүңүздөр, өзүнчө эле баягы спорт зал экен да. Үйдүн потолоктору бийик, 3,30 экен. Бул жак тарабынан 2 терезеси коюлган, 2 жылытуу батарейкасы орнотулган. Үйдүн жалпы ремонттору орто экен туугандар. Жалпы анан полдору жыгаштан. Бул жак жагы ошол детский бөлмөсү, бардык ушул балдарга ылайыктуу болгон шкафтары коюлган. Көрдүңүздөр. Сонун экен туугандар. Алам десеңиздер, баасы $63,000 сүйлөшүү жолдору бар.
Эсин номери экранда турат. Бир катар чалып, сүйлөшүп, баалашып алсаңыздар болот. Ушундай. Бул жагында мына чакан болгон навесин да бир катар көрүп коюңуздар. Мынакей. Бул жагы склад катары колдонулат экен, астында пол грипп бар туугандар. Көрдүңүздөр, а? Бул тарабы дагы кааласаңыздар кошумча склад катары колдонсоңуздар дагы болот. Гараждын ичин дагы бир катар көрүп коюңуздар. Эшикти ачканда эле өзү свети күйөт экен туугандар. Бир машинаны кенен токтотсоңуздар болот. Ушундай. Мынакей. Баасы $63.000 сүйлөшүү жолдору бар деди. Адресин айттык видеонун башында. Ошол адрес менен келсеңиздер болот. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, эсин номери экранда турат. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып коюңуздар.